Бишкекте балдардын кол өнөрчүлүк чыгармачылыгы боюнча колдо жасалган эмгектеринин көргөзмөсү ачылды. Ал Капарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм-өнөр музейинде 17 январдан 19 январга чейин болот. Ага Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан жана Беларустан таланттуу балдардын эмгектери коюлду. 9 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн колдо жасалган буюмдары атайын сынактын негизинде тандалган. Сынакка 1000ге жакын бала катышып, атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен мыктылар аныкталды. Иш-чаранын максаты улуттук өзгөчөлүктөрдү сактап калуу, жаштардын чыгармачылыгы аркылуу өзүн көргөзүүсүн ышыктандыруу. Ошондой эле келген меймандарды колдо жасалган укмуштуу буюмдар аркылуу ар кыл өлкөлөрдүн маданий өзгөчөлүгү менен тааныштыруу болду. Эң негизгиси бул баягы улуттук биздин негизги ар бир элдин, мисалы Өзбекстан өзүнүн кандай ушу кол өнөрчүлүк кайсы принциптерге таянат, алардын элдик кол өнөрчүлүгү кантип өнүккөн, биздин Кыргызстандыкы кыргыздын кол өнөрчүлүгү кандай, кайсы баягы талаптарга жооп бериш керек деп жюриге дагы аябай кесипкөй адамдарды алдык. Бул балдар, анан балдарды баягы шагын сындырбай мотивация бериш үчүн ушундай бир жылына ушундай конкурстарды өткөрөбүз да. Бүгүнкү Бишкекте өткөрүлүп аткан Бүгүнкү Бишкекте өткөрүлүп жаткан иш-чарада балдардын өз колу менен жараткан буюмдары көрсөтүлдү. Бул көргөзмөнүн мааниси чоң. Анткени мындай иштер балдарыбыздагы билим эле эмес, дүйнө таанымын өстүрүүдө, өлкө маданиятынын, үрп-адатынын дүйнөгө таралышына салым кошот. Жаштар бул көргөзмөдөн кийин өзүнүн брендин түзүп, келечекте дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараларга катышат.